Күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштырып, эфирде Элдик медиа порталы маанилүү делген окуялардан кыскача. Чак түштө бала уурдалды. Окуя видеого түшүп калган. Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келем дегенине Алтынбек Сулайманов шоу кылбай кел деп жооп берди. Мен кетейинби дегенде 600 000 эл айтмак деп токто каяка барасың сен? Бир уч топко кызмат кылып, алардын кызыкчылыктарын коргойм деп келген эмесмин. Президент Сооронбай Жээнбеков билдирүү жасады. Реформанын аткарылышы менин жеке көзөмөлүмдө. Мына ушул жана башка окуяларды тааныштырып, студияда мен Сыргак Бактияр уулу, саламатсыздарбы? 13 апрелде Бишкекке келемделген Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун билдирүүсүнөн кийин соц тармактарда ар кандай талкуулар жаралып, бири качкын келбесин десе, бири келсин, мыйзам чегинде жооп берсин деген ойлор менен бөлүшүүдө. Ал арада анын тарапташтары тосуп алууга тынчтык митингин уюштуруп жатканында кабарланды. Бирок элекилүү Бир Бол партиясынын депутаты Алтынбек Сулайманов анын келүүсүнө кескин сындап, кеткенде унчукпай, 600 000 шайлоочусун сурабай кеттиң, келгенде деле унчукпай келе бер деп жооп берди. Сыртта жүрүп мамлекетти дүрбөлөң кылган туура эмес, бардыгы мыйзам чегинде бирдей деген пикирин Азаттык радиосуна билдирди. Бүгүн кече кеткенде унчукпай кеткенде бүгүн ызычуу менен келгиси келип атат. Бир кабинетте эле сөз болгон экен, Илмияновдун кабинетинде сөз болгон экен, кетип кал десе, ошондо 600 000 шайлоочудан чыгып алып сурабайбы, мага ультиматум коюп атат. Мени чыгып кет деп атат. Эмне дейсиңер? Мен кетейинби дегенде 600 000 эл айтмак деп токто каяка барасың сен? Демекте, кетип туруп азыр эми 600 000 эл керек болуп калдыбы? Эми мен 600 000 эл шайлоочун күтүп атат деген бул такыр туура эмес. Кеткенде унчукпай кеттим, келгенде эле ызычуу кылбай келе бер. Келсе, эгер мыйзамда күнөө жоккон болсо, анда мыйзам талаасында жооп бересиң. Эгер күнөөлүү болсо эч ким куугунтпаган жок. Анан кийин сыртта туруп алып саясат кылып, мамлекетти дүрбөлөң кылган менин оюмча бул туура эмес. Ал эми анын тарапташы депутат Руслан Казакбаев болсо Ош шаарынын Амир Темур кичи районунун өзбек улутундагы калк көп жашаган аймактагы сөзү боюнча кызы кандуулук шайлоодо айтыла берчү сөз деп сыпаттады. Шайлоо учурунда бирок башка нерсе бар. Эгер шайлоо учурунда жанагы ал андан көрө мындай калпак кийбейт, мисалы үчүн калпак кийбейт. Же болбосо шайлоо учурунда сен саткынсың деген сөздөрдү эгер байкасаңыз, булардын баардыгы факты жок, жалпы бири-бирине айтылган баягы шайлоочуларга мындай талаш тартыш болуп атканда айтылган сөздөр да. Эскерте кетсе, көп кыйынчылык менен келген эки элдин улут аралык ынтымагын өзүнүн саясий кызыкчылыктарына байлап, улуттук ар намысты тебелеп, эки элдин ортосундагы улут аралык калыстыкты козутуу сөздөрүн айткандыгы үчүн иш козголгон. Эл алдындагы мамлекетти бийликке жана басып алууга баш ийбегиле деп чакырык жасаган. Бүгүн эртең менен Кант шаарындагы 2-кичи районунда 12 жаштагы окуучу Данил Вирилкинди белгисиз адамдар элдин көзүнчө көчөдөн унаага салып кетишкен. Ал окуя видеого түшүп калган. Бул тууралуу Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн катчысы Назгул Имангазиева биздин порталга билдирди. 2019 жылдын 11 апрель күнү болжол менен саат 9:00 чамасында Ысхат районунун Ички иштер бөлүмүнүн нөмөр бөлүмүнө Кант шаарынын жашөспүрүм баланы белгисиз адам уурдап кеткени тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалыматтын негизинде окуя болгон жерге дароо ыкчам тергөө тобу чыгышып териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. 11 апрель күнү болжол менен саат 8:40 чамасында Кант шаарынын 2-кичи районунда 12 жаштагы Данил аттуу жашөспүрүм баланы мектепке бараткан жактан бейтааныш бирөөлөр ак түстөгү Honda Fit үстүнө автоунаа баланы салып белгисиз тарапка качып кетишкен. Бул окуя кылмыштар жана жоктор бирдиктүү рейсинин Кыргызстан жазык кодексинин 170-беренеси, то есть адамды уурдоо боюнча катталып сотко чейин өндүрүш иштери башталган. Бул кылмышка шектүү жарандардын өздүгүн тактоо жана кармоо боюнча Чүй облусунун Ички иштер башкармалыгынын Ысык Ата районунун Ички иштер бөлүмү кызматкерлери тарабынан турган тергөө ыкчам тобу түзүлүп, окуянын күбөлөрүн сурамжылоо жана башка иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. 2007 жылы туулган Данил издөө үчүн багыттамалар жөнөтүлүп, издөө иштери улантылууда.
Мындан сырткары ушу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жарандарга кайрылат эле жогорудагы ушу жаш өспүрүмдөрдү ким көргөн болсо же болбосо шектүү ак түстөгү коомдой фит үлгүсүнө байкап калгандар болсо дароо милиция кызматкерлерине же болбосо 102 номерине байланыш коюлмок. Маалыматка ылайык 11 апрель күнү эртең менен Канч шаарында 12 жаштагы Даниэль Вилкенде белгисиз адамдар мектепке бара жатканда аны Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаага күчтөп салып кетишкен. Учурда Чүй облустук жана Ысык Атай райондук ички иштер башкармалыктарынын тажрыйбалуу кызматкерлеринен турган топ иштеп, маалымат жыйналып жатат. Окуяга байланыштуу Жазык кодексинин адам уурдоо беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Бир уч топко кызмат кылам, алардын кызыкчылыктарын коргойм деп убада берген эмесмин. Мен элдик президент болом. Бул сөздөрдү бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Президенттин билдирүүсүндө соңку жылдары жасалган жетишкендиктери тизмектелип, өлкөдөгү саясий кырдаалга токтолду. Мындан тышкары алдыдагы маанилүү иш-чаралар аталды. Мамлекет башчы дагы кандай маанилүү кептерди козгоду, алдыда кененирээк сөз болот. Акыркы мезгилде коом ашкере саясатташып кеткендигин айткан президент Сооронбай Жээнбеков элдин көңүлүн буруу максатында ар кыл саясий топтордун бир катар аракеттери болуп өткөнүн белгиледи. Бирок чагымчылдыкты кабыл албаган ынтымакты жогору баалаган элге ыраазычылыгын билдирип, бул элдин саясий жетилгендигинин далили дейт. Чагымчылдыкты кабыл албаган, ынтымакты жогору баалаган, тарых тамыры терең, рухий көрөңгүсү күчтүү, чыныгы эркиндикти сүйгөн эл экендигин дагы бир жолу далилдеди. Менин аруу тилегимди баамдап, ак ниет аракетимди колдогон, калыстыкты, адилеттикти туу туткан элибизге терең ыраазычылык билдиремин. Өлкө башчы билдирүүсүндө саясаттан алынсыраак болуп, элге берилген убадаларды аткаруунун үстүндө жүрүп жаткан иштер боюнча сүйлөдү. Ал өлкөдөгү олуттуу өзгөрүүлөргө токтолуп, коррупцияга каршы күрөштө өткөн жылдын жыйынтыгында 5 миллиард 700 миллион сомго жакын каражат жана мүлк мамлекетке кайтарылган. Сооронбай Жээнбеков коомду коррупциядан тазалоодо эч качан компромисс болбостугун билдирди. Соттук укуктук реформа мамлекеттик өнүгүшүнө түздөн-түз таасир этүүчү процесс. Реформанын аткарылышы менин жеке көзөмөлүмдө. Дагы бир чоң багытыбыз өлкөдө коррупция менен системалык күрөштү улантып жатабыз. Элеттүү өнүктүрүү президенттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Белгилүү болгондо 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Сооронбай Жээнбеков дал ушул жарлыктын алкагында аткарылып жаткан иштерди белгилеп, коңшулардан артта калбай жалпы коомду санарипке өткөрүү бүгүнкү күндүн талабы экендигин айтты. Региондордо мобилдик банкингди өнүктүрүү тапшырмасы кечеңдеп жаткандыгын айткан мамлекет башчы Улуттук банк тез арада жыйынтык көрсөтпөсө чара көрүлөрүн эскертти. Мындан тышкары социалдык абалды чыңдоо боюнча дагы кеп козгоп, мугалимдер окуу жылын жаңы айлык маяна менен баштаары белгилүү болду. Калтырган эмес, балдар интернатта эмес, үй бүлөнүн мээримин көрүп чоңоюшу керек. Интернатта ар балага айына 14 000 сом каражат каралат. Жылына 1,5 миллиард сом сарталат. Ушул каражатты бала асырап алган адамдарга жумшасак, балдарыбыз үй бүлөдө ата-эненин камкордугунда өсөт. Ушул бала асырап алууда дагы мына коррупция жок эмес. Ашкере бюрократиясы бар. Ушуга мыйзамды өзгөртүп, бала асырап алууну биздин ички жарандарыбызга жеңилдетип беришибиз керек. Жогорку кеңештин трибунасында сөз сүйлөгөн президент өзүнүн ишмердүүлүгүн, мамлекет башчы катары аткара турган милдетин айтып, бир уч топко кызмат кылам, уурулугун жашырам деп убада бербегенин баса белгиледи. Ал элдик президент болуп келгендигин белгилеп, коо алаңдарды эске салып, элдин ынтымагы бийик турарын айтты. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза, мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июнь коголамдуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте мыйзам сакталат,
мыйзам чегинде иш алып барылат. Элди көчөгө чыгарып эмес, маселени мыйзам талаасында чечиле тургандыгын айткан мамлекет башчы уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгендигин баса белгиледи. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматында биринчи жолу жогорку кеңеште сөз сүйлөдү. Бүгүнкү жыйынга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү, башкы прокурор, жогорку соттун төрайымы дагы катышты. Жылыз Байысова, Элдик медиа порталы. Президенттин билдирүүсүнөн кийин жогорку кеңеште аргыл маселелер саатында өлкө аймагындагы көйгөйлүү делген маселелер көтөрүлдү. Эл өкүлдөрү анын чечүү зарылчылыгын аткаруу бийлигинен талап кылышты. Президенттин коррупция жөнүндөгү билдирүүсүн улай бир топ депутаттар бул багыттагы туура эмес иштерди мисал келтиришти. Маселен, эл өкүлү Рыскелди Момбеков Бишкек-Кара Балта жолуна байланыштуу сөз сүйлөдү. Ал жолду куруп жаткан компания каралбай калган каражатты 5 миллиондон 9 миллион долларга чейин көтөрүп алганын айтты. Ошондой эле компания өздөрүнө ашыкча маяна коюп алгандыгын аудиттердин эсептөөсүнө таянып билдирди. Сол Бишкек-Кара Балта жолун салып аткан фирманын болгон 10 автоунаасы бар экен. 10 автоунасы ошону 2 киши тейлейт экен. Мындайча айтканда Завгар анан заправщик. Эми Завгардын айлыгын карасаңар, мына аудит жазып атат да, 11.500 доллар экен. Ал эми заправщиктин жана 10 машина заправ кылгандыкы 5.700 доллар экен. Кыргыз сом менен айтканда Завгар 800.000 сом айлык алат, заправщик 400.000 сом айлык алат экен. Эгерде биздин мамлекет башчы, өкмөт башчы, төрага, жогорку соттун айлык майналарын кошсоңор дагы заправщиктин айласына жетпей атпайбы? Мына коррупция каякта жатат? Мына жаңы транспорт министри айтпайсыңарбы ушуну? Мындайга эмнеге жол берип атат? Эл эртең муну укса төбө чачы тик турат кой. 800.000 айлык деген бул эмне деген айлык? Завгардыкы. Заправщик 400.000 сом айлык алса. Мындан тышкары Бишкек-Кара Балта жолун курууда калыстык болбой жаткандыгын айтып, жергиликтүү жашоочулар депутат Эльвира Сурабалдиевага кайрылышкан. Депутаттын айтымында жолдун четиндеги кичинекей дүкөндөр алынып, ал эми ири объектилер ордунан козголбой тургандыгына нааразычылыгын ачыкташкан. Сурабалдиева бул жакта мамиле баарына бирдей болушу керектигин баса белгиледи. Неоднозначный подход болот деп элдер кайрылып атат. Бирөөнүн дүкөнүн ошо эптеп оокат кылса дүкөндөр алдырып атасыңар дейт, чоң-чоң ири объектилерди калтырып атасыңар деп. Же тең мамиле кылгыла, же мындай спорный кылдырбагыла деп ошол жактан арыздар түшүп атат. Көңүл буруп коюңуздар, буну Минтранстан суранат элем, Ашырбек Мөдүч сизге да кайрылат элем. Ар кандай маселелер боюнча жарыш сөздү алган Чыныбай Турсунбеков күч органдарында бөрк ал десе баш алган кырдаалдар болуп жаткандыгын сындады. Буга мисал катары мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин кылган күнөөсү аныкталып, мал-мүлкү конфискацияланганда, аны менен кошо иш алып барган айрым ишкерлердин мүлкү дагы адилетсиз мамлекетке өткөрүлгөнүн белгиледи. Алардын товарларын кошо алып туруп, бүгүнкү күндө өкмөт унчукпай атат. Тиги ишкерлер арызданып жүрөт, жооп берген киши жок. Өткөндө Дастан Далабаевич айткандан кийин да жооп болгон жок. Бул эмнени көргөзүп турат? Бул кайдыгерлик же ишкерлердин көңүл бурбагандыкты көргөзүп турат. Ошон үчүн бул өкмөт бул боюнча жооп берсин. Эмне үчүн тип топтогу ичиндеги башка ишкерлердин товарларынын баары кошо конфискацияланып кетиш керек? Эмне үчүн алардын акчасын мамлекет Шадиевдин эсебинен алып коюш керек? Шадиевдикин алгыла. Эмне үчүн башкалардын ошо аласыңар деген маселе туулуп атат. Алар баардык жерге арызданып атат. Бул кандайдыр? Мындан тышкары бүгүн парламентте бир нече мыйзам долбоорлору талкууланып, добушка жиберилди. Жылыз Байысова, Элдик медиа порталы. Деңиз деңгээлинен 3700 метр бийиктикте жайгашкан Канат Дүйшөнбаев атындагы чек ара постунда мекен коргоочулар үчүн шарттар жакшырууда. Алып айтсак, аталган аймактан бир бөлүгүндө мекен коргоочулар үчүн жаңы заманбап үлгүдөгү турак жайлар курулуп, талаптагыдай шарттар түзүлүп, кызыл тасмасы кесилди. Ага Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикерим Алимбаев катышып, мекен чегиндеги аскерлерге көрүлүп жаткан камкордуктун дагы уланаарын билдирди. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшү менен нарындагы кабарчыбыз баяндайт. Кыргыз Орус өкмөтүнүн кызматташтыгынын алкагында Кыргызстандагы тышкы чек араларды инженердик жана техникалык жактан бекемдөө максатында жалпы наркы 11 миллион 700 миң сомго Орус өкмөтүнүн каржылоосу менен Кыргыз-Кытай чек арасындагы Чатыркөл бөлүмүнүн имараты жаңыртылып, жоокерлер үчүн мыкты шарттар түзүлүп, жаңы чек ара посту ачылды. Ага Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдикерим Алимбаев жана Орусия Федерациясынан келген коноктор катышып, салтанаттуу түрдө кызыл тасмасы кесилди.
Заманбап үлгүдөгү бардык шарттар менен салынып жасалгаланган бул имаратта учурда жоокерлер мекенине кызмат кылууда. Мындагы аскерлер үчүн түзүлгөн шарттар жашаганга ыңгайлашылып, машыгуу үчүн бөлмө, ашкана, эс алуучу жана медициналык кароо үчүн бөлмөлөрү да каралган. Чатыркөл чек ара постунун ачылышы менен куттуктаймын. Бүгүнкү күн Нарын чек ара башкармалыгын же болбосо Канат Дүйшеналиев чек ара бөлүмүнүн бир өзгөчө күнү деп атсак болот. Бүгүнкү күн силер үчүн майрам. Ал эми буга чейин курулушу тээ Союз мезгилине таандык бул чек арада эскилиги эчак жеткен имарат пайдаланууда болуп, анда кызмат өтөө бир топ эле оор болуп калган. Андыктан мындагы ардактуу эс алуудагы ардагерлердин эскерүүлөрүндө 20 жыл мурун мындагы шарттар көңүл өйтөт эле. Эми минтип жаңы технологиялардын мезгилинде мындагы мекен коргоочулар үчүн күнүмдүк жашоо турмуштагы тиричиликтер үчүн жеңилдиктер пайда болду. Азыркы шартты салыштырмалуу асман менен жердей. Мурунку шарт мындай условия жок болчу, азыркыдай условия. Азыркы условияны карасаңыз, бардык бул таламы бар. Азыркы жаңы талам менен салынган өздүк курам салыптыр, аябай сонун кылып. Мындай заманбап шартта биринчи ирет курулуп жаткан чек ара посту көпчүлүктүн көңүлүндө жагып, айрыкча жоокерлердин кубанычында чек жок. Андыктан Орус өкмөтү дагы көмөк көрсөтүп, мындай имараттарды башка бир катар бөлүктөргө куруп берерин билдиришти. Бул имарат бөлүмчө 2018 жылдын июнь айында, 2018 жылдын март айында башталып, ошол эле жылдын 2018 жылдын август айында эксплуатацияга берилди. Эми бул аймакта, бул жерде биз чек ара кызмат бөлүмүнүн тиешелүү аскер кызматкарлары кызмат өтөйт. Бул бизге өтө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Себеби биринчиден алсак, бул биринчиден чек арага жакын, күч каражаттарына көп колдонуусуна дагы азайтууда болуп эсептелет. Мекен чегинде туруп, оор климаттык шартта иш алып барган чек арачылар үчүн көрүлгөн камкордук аскерлердин ыраазычылыгына татыды. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар. Мына ушул жана башка кабарларды биздин элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube баракчабыздан таба аласыздар. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.